Бүгүн Ош облустук сотунда Камчы Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар делип кармалган Өзгөндүн мэри Дамир Моңолдоровдун соту болду. Буга чейин мэр бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз жазган эле. Сот камак түрүн тандап алып, суранычын канааттандырган жок. Мындай чечимге анын жакындары нааразы. Кайсы сотко ишенем? Мен деген азыркы турмушта эч нерсеге ишенбейм. Анан бул баланы эмнеге жакшынакай келишти атат. Өзгөндү кандай өзгөртүп атат. Эмне үчүн аны ушундай кылышат? Өзүлөрү алып келип бийликке коюп, кайра өзүлөрү ушинткөн жакшы эмес болуш керек. Эми биз билбейбиз кандай болот, акыры кандай болот, бирок ойлойм соттордун деле бир туугандары бар. Адилеттүүлүк болуш керек. Мен только адилеттүүлүк тилейм, башка эч нерсе сурабайм. Моңолдоровдун жакындарынын айтымында ал өзгөнгө мэр болуп келгенден кийин бир канча мыйзамсыз жолго чыккан имараттарды буздурган. Ошон үчүн ага өчөшкөндөр жала жаап жатышат дешет. Любой жерде багы жакшы иш кылып аткан адамдардын иши бир адамга жагат, бир адамга жакпайт да. Балким бирөөлөрдүн багы иштеп аткан ордуларын алдырды, багы бизнес кылып аткан, көбүнчө эле баягы бизнес чөйрөсүндө болуп атат да бул маселечи. Ошого баары тиешелүү деп ойлойм да. Блогер бала ушинтип Гөлбаев менен бириккен кылмыштуу топтор менен мени коркутту деген бул жала жабуу. Биз эч кандай Гөлбаевтар менен тиешебиз жок. Эч кандай тойлоруна барган эмеспиз. Башка мына министр, депутаттардын баары, бизнесмендердин баары тойлорунда чогуу жүрүшкөн. Ошолорду биринчи камабай, менин жолдошумду жала жабуу менен бир блогердин жала жабуусу менен ушинтип кармап отурат. Дамир Моңолдоровдун жубайы Гүлбаев менен коңшу болгондуктан ал каза болгондо Куран окутуусуна гана барышканын айтып, башка эч нерсе байланыштырбайт деп жатат. Бир тууган инимди кылмыштуу топтун мүчөлөрү өлтүрүп кеткен. Эгер жолдошум Гүлбаев менен байланышы болгондо тирүү алып калмак, деди анын жубайы. Жаназасына барган эмес, бирок Куран окутканга кошуна катары барганбыз. Кошуналар менен мен дагы чогуу баргам. Кыргызчылык, мусулманчылык деген мааниде барганбыз. Ошондой опуглар менен тең чамал болуп, тең туш болуп, возрасттагы туура келбесе, анда менин инимди дагы кайнысына алып калмакта. Өлтүрбөй алып калмакта. Моңолдоровдун жактоочусу кылмыштуу топ менен мэрди байланыштырган эч бир далил жок экенин билдирүүдө. Аны камакта кармоого тоскоол болгон оорулары бар экендигине карабастан, тергөөнүн маалыматында да кармалганы боюнча эки ача пикир айтылып жатса да, сот камакта калтыруу боюнча чечим чыгарды дейт. Эч кандай далил жок да. Мен муну 100% айтам. Бир дагы ОПГ менен байланышкан бир далили бар болсо, Моңолдоровдунчу мейли дейт элем, бирок бир да далил жок. Далил жок эле, аныкталды, кирди деп туруп эле ушинтип коюп атат да. Бизде негизи билбейм, вообще мыйзам иштебей атат да. Мыйзамга болсо мындай билбейм, мындай судьялар ушунчалык көзүн жумуп атышат. Буга чейин УКМК Моңолдоровду кармап, ал Камчы Гүлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү экенин, топтун мүчөлөрүнүн жардамы менен аны сындаган активисттерди коркутуп келген деп айыптаган. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Гүлбаев УКМКнын атайын операциясы маалында 4 октябрда Бишкекте өлтүрүлгөн. Андан кийин аларга тиешеси бар 200дөн ашык мамлекеттик кызматкер аныкталганын, алардын 70тен көбү кызматтан алынганын билдирген. Эске салсак, Моңолдоров 2022 жылдын май айында Ысык көлдүн ротация жолу менен Өзгөн шаарына мэр болуп келген. Заягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедиа, Ош облусу.